Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап айыл аймагында тоолуу айылдарга чет элдик уюмдардан, сүрөөнчүлөрдөн эң башкысы элдин күчү менен таза суу жеткирилүүдө. Жакында эле катуу сел болгон Шагым айылында ички чарбалык арык каналдар кайрадан тазаланды. Жер алдынан чыккан суудан жапа чеккен куршаптыктардын бүгүнкү абалы кандай? 20 жылдан бери сууга суу жетпеген Гүлүстан участкасына быйыл суу жетти. Куршапта өндүрүш каналарын көбөйтүү менен жумушсуздукту кыскартып, айыл аймакты дотациyaдан чыгаруу айыл өкмөттүн башкы багыттарынын бири. Таза суу өмүр булагы демекчи соңку кездерде 25 000 калк жашаган Куршап айыл аймагында ичүүчү таза суу көйгөйлөрү чет элдик донор уюмдардын, айыл өкмөт, сүрөөнчүлөрдөн эң башкысы суу деп суусап келген айыл калкынын биримдик ынтымак аракеттери менен бир четинен чечиле баштаган. Буга бир мисал, айыл өкмөт Чордондан 15 чакырымыракта жайгашып, эжели таза сууга зар болуп келген Эрдик, мурунку аталышы Кайнар деп аталган тоо койнундагы айылды алсак болот. Тоо шартында чачкын жайгашкан бул айылда бүгүн 1000ге чукул калк жашайт. Сокурдун тилеген эки көз дегендей, мында жашаган элдин башкы көйгөйү ичүүчү таза суу. Дал ушул калк көксөгөн сууга жетүү үчүн бир жумадан бери элдик ашар жолу менен айылда суу тартуу иштери кызуу жүрүп жатыптыр. Бул иш негизинен 2016-жылы башталган. Мен атам Раматылыктын демилгеси менен Эрдик айылына 9 км аралыкта турган Бүркүтия деген булагы бар. Ошол жерден суу тартып келип берели деп атам инициатор болуп, атам инициатива көтөрүп, айылга 2016-жылы суу алып келип бергенбиз. Келген суу азыр айылдын ичинде 3 точкадан чыгып турат. Ар бир үйгө суу жеткизип берүү негизинде азыр суу кампа куруп, ар бир үйгө киргизип берип атабыз. Буга Асафа фондуна суранып кат жолдодук эле. Кампанын материалдарын бардыгын алып берип атат, суу кампаны алып берип атат. Суу кампаны даярдап коюшту. Шлангаларды алып берип атат. Мына ушул жердеги жумуш топтун негизги каржылоосу булагы ушу Асафа фонду. Ошо фондко чоң рахмат. Ушу биздин элибизге жардам бергенине. Анан мына айылдын балдарына дагы рахмат. Ушунча чыгып уюшумдуу болуп, мына аксакалдарыбыз баш болуп казышып, ар бири мына иштеп атышат. Анан эки жакта жүргөн, мына алыста жүргөн Москвалык ушу жамаат мигрант балдарга рахмат. Ошолор обедтерин көтөрүп калсын деп ошол жактан тыйынын салып, балдардын обедин көтөрүп берип атат. Тамак ашын көтөрүп берип атышат. Бүгүнкү күндө Асаба коомдук кайрымдуулук фондунун айыл өкмөт, сүрөөнчү, элдин күчү менен ар бир үйгө суу киргизүү аракеттерин көрүшүүдө. Бул үчүн айылда жаш кары дебей жапатырмак ашарга чыгышкан. Жалпы эл жапатырмак ашар жолу менен үйлөргө киргизип алууга жардам берип атабыз. Кудай кааласа, ушу бир аптанын ичинде ишибиздин алдында таза суу ичип калабыз. Ушу балдарга чоң рахмат. Үй бүлөсүнө, иштерине мына кайрымдуулук фонддон жардам барышты, ошо жардам негизинде ушу сууну киргизип алып атабыз. Ушу балдарга чоң рахмат. Тоо койнундагы чачкын жайгашкан 100дөн ашык үйгө суу түтүктөрүн киргизүү бир караганда деги эле акылга сыйбагандай. Бул сурообузга айылдын туу чокусундагы дөңсөөгө суу кампасын куруп жатышкан Эрдик айылынын тургундары эмне дейт? Ушул жерде 105 кожолук бар, ошонун ар бир үйүнө киргизип, таза сууну үйүнүн астына киргизип бериш үчүн ушу долбоорду иштеп чыгып, шуну аркасында иш кылып атабыз бүгүн. Мына өзүбүз көрүп, мынантип резервуарларын куруп, мына суу кампаларыны. Кампаны бул жерге курганыбыздын себеби биз гипротемге барып, ушул айылдын картасын чийдирип, кайсыл үйгө суу барат, кайсыл үйгө барбайт, бүт бардыгын ошол жактан мындай изилдеттик. Анан көрсөк ушул жер туура келет экен. Ошон үчүн ушул жерге курдук суу кампаны, себеби айылга бул эми самотек суу, бүт электр демеси колдонулбайт бу жерде. Сакталат эми бу жерде бир 70-80 куба суу сакталат, кубометр суу сакталат. Анан айылга берип турабыз. Самотек түнү күнү агат бул суу. Ошондуктан бул Асаба фондуна биз айыл чоң ыраазы жардам бергендигине. Айыл жергесинде баягы кол кушуруп отура бербей, ушул демилге көтөрүп, ушундай кылсак болот деп таза сууну ар бир үйгө киргизип берүүсүн демилгесин көтөргөн биздин өзүбүздүн айылдык кеңештин ушул айылда чыккан Сатыбалдиев Шайырбек деген жигитибиз демилге көтөрүп, ошонун аркасынан бардык эл колдоп ушул ишти жүргүзүп атабыз. Кудай кааласа, мына ушул бир аптанын ичинде ар бир үйдөн таза суу чыгат деген үмүттө турабыз. Бийик дөңсөдөгү 70 тонналык суу кампасы менен кошо сууну хлорлоочу жана күзөтчү отуруучу жайда курулуп жатыптыр. Буйруса, айыл калкынын көктөн тилегени жерден табылган.
шаарларга барганда шаардын четтериндеги үйлөргө барып, алардын шарттарын көрүп, кандай ысык суу менен, муздак суу менен баары камтылган, душтар бар, ванналар бар. Идиш аякты ысык суу менен жуушат. Анан ар бир үйдө эшигинин алдында, үйдүн ичинде суулар бар. Биздин айылда мындай тоо жерге жайгашкан. Ичүүчү таза суу да жок. Таза сууга деле жетинбей, таза сууну алыстан ташып, ушинтип кыйналчубуз. Мына эми биз ушу жашка келдик. Азыр мына бизге ушу айылыбызга көңүл буруп, демиргичилер бар болду. Могу биздин айыл башчыларыбыз, ушулар жардам берип, спонсор табышып, аякка чуркап, бияка чуркашып, мына эми ушу биз ойлогон максатты ишке ашырып атышат ушуларчы. Ушуларга рахмат. 4000 чукул халкы бар Айтолу шагым айылында таза суу боюнча өткөн жылы чоң иштер башталып, мында да элдин, айыл өкмөттөн эң башчысы Кореянын Койка уюмунун каржылоосу менен ар бир үйгө суу түптөрү тартылган. Мына былтыры күзгө жакын сууну алып келип түшүрүп, элибизге тартып алдык. Азыр эми ошол суу маселеси биздин айылдын ичинде кыйла жеңилдеп калды да. Жеңилдеп, азыр ар бир үйлөрдүн өздөрүнө киргизип алдык, көчөлөргө коюп одук. Бирок мына ошондой кылып атабыз. Азыр эми өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, үйгө кирип, биз деле шаардын турмушуну айылга алып келгибиз келип атат. Кирип көрүңүздөр. Айылдык турмушубузду дагы бир аз кыйла жеңилдетип алдык, мынандай кылып. Ванналарды курдук, душту курдук. Аристондорду коюп, стиральный машиналардан бери, автоматтардан бери коюп, кичине убактылуу немелерибизди, күнүмдүк турмушубузду жеңилдеттик. Мынандай болуп туруп суу чыгып атат. Мына баардыгына суу чыгып, мынандай болуп жакшына болуп калдык азыр эми. Кудайга шүгүр. Мына жерде эми биздин кухнябыз, кухнядан дагы мындай кылып туруп отдельно өз алдынча суу чыга турган кылып туруп неме кылып алдык. Мынатып суубуз чыгып турат. Бүт бар жогубуз иштеп атат. Эми шаардын турмушуна толук жетпесек дагы бир аз жакындаштырганга аракеттенип атабыз. Айылга электриктер күткөн таза суу да келди. Мындан аркы аракет эче кыйынчылык канча чыгым менен келген сууну сарамжалдуу такай пайдалана турган шарттарды түзүү. Азыр айылдын 85%-ine пайызына суу берилип жатат. Азыр жакын карада муниципалдык ишкана түзүлгөн, Шагым таза суу муниципалдык ишканасы. Мына ушул ишкананы түптөп жандандырып атабыз. Муниципалдык ишкананы түзүүнүн негизги максаты сууну кармап калуу, келечекти түптөө элге көп кызмат кылыш максатында болуп атат. Кайсыл жерде эсеп, кайсыл жерде төлөм болсо, мына ошол жердин суусу болобу, башка чарбасы болобу иш жүрүп жатат да. Кайсыл жерде эсеп, тартип жок, ал жер келечеги жок болуп атат. Эми азыр үйлөргө киргизип акылдуу эсептегичтерди коесуңар да? Пландаштырып түзгөнбүз, сүйлөшкөнбүз. Ушул каражат маселесине такалат экен. Бул келечекте жакынкы жылдардын ичинде болот деп элдик чогулуштарда дагы көптөгөн мамлекеттик бөлүмдөргө кайрылып жатабыз, донорлорго кайрылып жатабыз. Жакын арада суу эсептегичтер орнотулса, бизге дагы кыйла жеңил болот эле. Дагы ушул таза сууга жеткен Шагым айылында жакында эле байма-бай каттуу селдер жүрүп, эл чарба объектилерине жана калк жашаган үйлөргө суу кирип, эчең коркунучтарды туудурган. Катты келди, мөндүр жаады, эмне болду? Бул мына жолдорду бүт тосуп, алар тосуп, заборлор бар жакшылаган. Сактанып калдык. Онда кирип кетти да. Кирип кетти. Подвал толду, подвал тазалатып алды. Подвалдар толду, мына үйдүн тагы подвалда. Эми бул сел эмнеден ашат? Бул арыктын кичинелигинен убагында чагылбагандыгынан ашабы? Туура, арыктар толуп калган эле да. Толуп калган эле. Анан актан келген суулар аткыз барлы, аткыздаран толуп калды.
naşta emme. Mına açıp koygan üçün hem Kudayga şükür emme. Yaxşı. Tosup oturabız kaptardı koy. Sel gelgenden keyin tazalandı da çok boldu. Orijinal tazalandı. Kiyiki sellerde açtı açmadı mı? Yok, açkan yok keyinki. Kiyik sellerden oşonda sel geldi mi? Odan çok geldi. Ondan köp geldi mi? Bırak açmadı. Açmadı. Aylar деген айткандай, ички арык каналдары талаптагыдай чабылган болсо, табигый кырсык жеңил өтөрү талашсыз. Андыктан өткөн селдерден айыл өкмөт, айыл башчылары кандай сабак алышты? Bizde Kurşuk Ayıl Hökümeti'nin Şağım ayılında 17'sinde aybay kattı sel жүрüp, mına uşul bizim mına ayılımız, Avazıp köçesi, uşul jerde aybay kattı jamgır jap, mına yerlerde üylörді kaptap, akvalı aybay oor boldu. Üylörde girdi, üylörge ziyan keltirmedi, eşegeliklerin kaptap, eginlerin bardığın jokko çıkardı, maka, pomidor, piyaz degende nerselerimizi jokko çıkardı. Oşol gündün ertesi menen gelip, iki ekskavator alıp gelip, men mına arıktарды çaptırıp, 3 gün iş kıldık ele. Oşuna mına ol Avazıp köçesindeki geçegide Kurşuk Ayıl Hökümeti'nin başçısına bizge jalıptar bolbodu. Tinç yaxşı saktap kaldık. Ушундай эле мына мектеп жакта да катуу селдер жүргөндөй. Uzakata köçesinde jaylanышan Kasım Ermatov atında mektebimizde ayağa katı sel basıp, podvalımızda где-то 40-30 santimetre su çayıp durdu. Tünü emçeyişler gelip, tünkü saat 3'ten 2'den başta 5'e derin sordurduk. Anan 200 ayağa katı sel bastı. Мына ички арык каналдардын ушул талаптагыдай чабылбагандыгынан ham көп ашабы кандай болот? Bizde bundan bir 11 yıl murun uşunday bir iş bolgon эле. Ondan beri bolgon emes эле. Bu yılkı yılda jağının kattılığından bolup atat. Arıktar çabılıp, uaqtında ağın suğa жооп берет эле талапка. Jağının көп jağandığına bu yıl жооп бере албай kaldık. Эми азыр ушул бардык айылдын кооптуу жайларын арыктарын тазалап атасыңар? Тазалап, sizge azır bundan keyinki dagı köçelerde geçe günü dagı geçke giredir. Dagı ekskavator alıp жүрüp, geçe tazalatıp, joldorgo saldık. Айтылуу Куршап айыл өкмөтүндөгү дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири жер алдынан чыккан сыркынды суулардын дренаждардын өз убагында тазаланбагандыгынан айыл тургундарына чоң кыйынчылыктарды жараткандыгы. Мындай жер бетине суу чыгып, саздака айлана баштаган көчө үйлөр Куршап айылынын чогортосунан эле орун алып, 3 жылдан бери чечилбей келген түйүндүү маселе. 300'de где-то кожолуктан келген суу мына жерден чыгып, бизди суу басып кетип аткан эле да. Бұл эми кече 2017'den баштап. Эми бул боюнча биз акимге кайрылдык, айыл өкмөткө кайрылдык, суу чарбаларга кайрылдык, эч ким чечпей атты эле. Кудай жалгап мына азыркы жаңы өкмөтүбүз келип, бизге ушу чоң салым кошту, ушу акча каражатын таап берди. Нета бир 250 миң акча менен мына ушул суу маселесин чечип азыр мына айрыкча кече жамгырда, селде биз эч бир мындай бир бұл жамғыр жағында біз ұйқы жоқ болып қалады эле да. Мына шуну құру берді, біз азыр шундай бір рахаттанып сүйініп отырабыз. Азыр үйлерден чыкпай калдыбы? Жоқ, су жоқ, азыр келген су бары кетип атат да. Эми жер алдынан эмес, жер үстүнөн алып атыптыр да. Бұл мынау үстүнөн келген, мынау алги жарылган трубадан эле чыккан су. А негизи мына ушул жерден өрө, эң чукур жер ушул да. Бу жерден кеткен суулар жер астынан 2 метр тереңдикте жатат, негизги труба. Ол жанагы биринчи проект долбоор боюнча коюлган да. Ошон менен кетип атат, суу тартылып атат. Мына ушу чыккан Бул мына жогорку айылдан келген эле, ана трубадан ошо сынган жерден суу жакшы кетпей, жогору жакка тепкен. Бул жок болгондо мына биз жакка чайбат эле да. Мына азыр ушу азыр бизди чайбайт, ушу келген суу кетип атат да. Эми ушул канча бул лоток каналыңар? Бул 30 лоток 90 метр да. 90 метр, Ооба. 90 метр. Ушуну куруп бүтүп быйыл суу чыкпай калыптыр да негизинен. Суу мына кечеги жамгырда утуруп чыгабыз, жок да, суу жок да. Биз ушу жамгыр жагында эле уйку жок эле, ушу үркүп чыкмай эле да. Тизеден суу басып кетчү эле. Мына бүгүн кечеги аябай чоң жамгыр жаады. Бизде эч бир суу болбоду да. Биз ушундай сүйүнүп отурабыз.
15.000 hektardan az suga çeri var Kurşap Aylı aymağında dıykan fermerlerin ülüşlerlerine suga su jetkirүүдө çoğun kögöylөр var ele. Anın biri 120 hektar jediyelegen Gülistan'ın uçaskası. Su жок малда 20 жылдан бери чөп басып эле беде кылып башка кылып эле жатышкан. Дыйкандар деле актата албай эле өздөрүнүн мемелерин келишет, суу келбей эле суунун налиги деп акча деп сууга деп акча деп келишет эле. Азыр мына былтыртан бери Кудайга шүгүр жакшы. Быйыл деле суу келип атат. Азыр деле суу бар, тартыш эмес суу келип, жолдор деле чайып баягы арыктар тазаланып атат. Ошо элдер уже мака эгип атат. Мака экпейт элек башта 20 жылдан баштап мака экпей эле калган элек. Только жүгөр экпей. Ошо будай эле, арпа менен будай эле эгип калып аткан. Быйыл картошка эгиптирмин дегенге мына семишке эгип атат. Беде мына будайлар деле чыгып жакшы эле болуп эме кылып атат. Элдер ошо суу жетишип турса деле уже дыйканчылыктар эме болот. Жумабай дыйкан айтканда кечейле шартуу сугармага айланып, беде чөп чабындыга айланган Гүлистандын талаларында бүгүн иш кызуу. 20 жылдан бери суга суу жетпеген бул бөлүмгө жогоруда аталган спанын айыл өкмөт кантип суу жеткире алды. Бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу менен мына ушул реабилитацион иштерди жүргүзүп 3,5 километр өзүбүздүн Кочкор ата, Хвостовой ички чарбалык каналы тазаланып калганына байланыштуу мына былтырта мына быйыл 2 жылдан бери суу баягы суу проблемасы чечилип келе жатат. Бул жерге чейин беде эгип коюшкан, анан чөп, анан бир жолу же болсо 2 гана жолу урган да. Бедени мына былтыртан бери 3 жолу урушуп атат. Ал эми жашылча мына жүгөрү, мына картошка эгилип турат. Ушунда жашылчаларды ham ал жакта дыйканчылык кылышып атат. Багбандар пайда болду. Элде ишеним болду да, чындыгында ирригацион иштери ушул Куршап арыз жүрүп атат экен деп. Акыркы жылдарда Куршап Айыл аймагында өндүрүш ишканалары көбөйө баштаганы айыл калкын жумуш менен камсыздоого бекем негиз болууда. Бүгүнкү күндө Куршап айыл өкмөтүндө 10дан ашык кичи орто өндүрүш ишканалары иштеп, калк муктаж болгон темир бетон курулуш материалдарын чыгарууда. Бул багытта айыл аймакта бул жылда кандай иш долбоорлор жүзөгө ашмакчы? Бүгүнкү күндө инвесторлорду тартып, азыркы күндө шагым айылыбызда кам кирпич чыгаруу заводубуз ишке кирүү алдында турат. Ал бүтүп калды десек да болот, жакында ачылышын кылабыз. Анан дагы ушул Куршап айыл өкмөтүнө караштуу өзүбүздүн жерибизден дагы бир инвесторлорго жер бөлүп берип, ал жерде ташты кайра иштетүүчү завод курулуу алдында турат. Ал дагы 2022 жылкыга буюрса ишке киргизе атабыз. Ошондой эле бизге азыркы келген инвесторлор көп. Өндүрүштүн ар багытындагы иштерди алып барабыз деп бизге келип кайрылып атат, бирок жер маселесине келип такалып атат да. Ошол боюнча дагы биз азыр Куршап айыл өкмөтүнөн 7 гектар 70 сотик жерди айылдык кеңештин депутаттарынын чечими менен атайын өндүрүшкө деп бөлгөнбүз. Азыр керектүү документтерини трансформацияга жөнөткөнбүз. Ал трансформация болуп келип бүтүп кала турган болсо, анда дагы Куршапка буюрса, мындай өндүрүшкө ар кайсы багыттагы өндүрүш курууга чоң мындай негиз болот да. Азыр эми ошону күтүп атабыз. Трансформация болуп келсе эле дагы өндүрүштүлөрдү көбөйтүп, элди иш орду менен камсыз кылабыз деп турабыз.